Ассаламу алейкум достор. Мен Нурлан Абазбеков. Силерге ошо Лалафодон квартираны кандай издеш керек жана кандай аферисттерге кабылып калбаш керек экенин азыр көрсөтүп берем. Мынакей достор, квартира издейсиңер, жазасыңар кадимкидей эле Бишкек, там расстояние баасын жазасыңар, комнаты, так, анан мояка сөзсүз хозяин, анан риэлтор деген жерин отмечать этип коюш керек. Готов к работе с риэлторами деп, анткени баягы хозяиндар ошону жазып коюшу мүмкүн да, риэлторун не беспокоить дегендерди отмечать этип койсоор. Анан сначала новые сөз кылып койсоңор, анан мояктачы вот издеп атасыңар да показать деп, мына показать деп туруп, анан издеп баштадыңар, ушакта моякта мына меники подписка кылып койгом, негизи отписаться кылсам, мына моякта подписаться на поиск деп турат да. Подписка на поиск кылып койсоңор, силерге ошо келип турат да, сообщение болуп, жаңы квартирага кирди, карап кой деген сипчи. Анан аферисттер деп айтайын дегеним, моякта караңыздар, мисалы үчүн аферисттер монтип киргизип берет комнаталардычы, мисалы үчүн чалсаң албайт дагы, номер иштебейт, бирок звонить после 7, анан тияк пишите только WhatsApp, я инвалид, тигибу деп укмуш жазышат да, кыскасы. Эмнеге десе, ошол азыр көрсөтөм, мен WhatsApp'тан жазсаң, көрсө көп кишилер чалып, 7-де келет, билбейм, көп болуп атат, кимисине берем деп ойлонуп атам демиш болуп, кыскасы акча салдырыш керек да, залог сыяктуучу. Мне еще хотят вот залог отправить деньгами деп атышат да, типа. Караңыздар, квартира даже реально эмес, жакшылап карап көрсөм, мына 1 могу квартирасычы. Квартира тети батарейканы карагыла, тети батарейка, батареясы, отоплениясы көк цвет болуп турат. Анан кийинки комнатасын карасаңар, тиги батареясы ак цвет да, как будто кухняны ак цвет, тиги залды көк цвет кылып койгондой болупчу. Кыскасы сүрөт реальный дейт, бирок нереальный да. Андан кийин монтип киресиңер. Башка бул 15 дейт, мына укмушту эле сүрөтүн көрсөөр, мына укмуш. То же самое да, писать только WhatsApp тиги бу депчи. Писать только WhatsApp тиги бу, анан чалсаң, мисалы үчүн недоступен же не существует же да бирденке болот да, сөз. Мынакей азыр чалып атам. Так, достор, силер да ушу билип алсын дедим. Абонент недоступен. Мынакей недоступен дейт, сөзсүз же не существует дейт, да бирдеме дейт да. Ушундай. Булар жана түрмөдө отурган эле зектер, мен оюмча, отуруп алып эле ушту деп акча табыш керек. Анан караңыздар, WhatsApp'ка, анан ошол мисалы макул деп WhatsApp'ка атайын сохранить этип WhatsApp'ка жазсаң жооп берет да. Биякта азыр сохранить этип койгом. Атайын сиздерге депчи. Өзүм билгем мен аферист эле экенин, бирок ошо кичине сиздер менен бөлүшөйүн деп. Мына жазышып атабыз, кыскасы мен анан кечинде барам, эртең барам, тиги анан точно время не качан көрүш керек анан десем, точно время не могу сказать дейт. Все как на фото дейт. Окей, тогда напишите, когда будете, и адрес, пожалуйста, завтра деп койдум да. А мне залог хотят скинуть дейт, не понял десем, чтобы забронировать деп атат. Анан биякта мен айтып атам да. И что вы хотите? Чтобы я тоже закинул? Мен да акча салайын анда десем, уже жооп жок да. Достор, кыскасы ушундай аферисттер болот. Анан моундай эмелер да болот да, риэлторлорчу. Риэлторлордун моундай карайсыңар. Так, азыр мисалы үчүн квартираны ачтык. Анан астында мо про дегендер көбүнчөсү риэлтор болот да, көбүнчөсү. Бир-эки эле жана бизнесмендер про кылып койсун, мына мо про деген, мынакей карап турам, про деп турат, бул риэлтор да. Бул дагы ушундай. Мынакей мо астына карасаңыз, Алтын Ордо деп монтип номер бар жазып, бул тана риэлтор да, агентстволор. Булар да чын иштесе да макул дейт элем, эч качан чын иштебейт экен. Эми именно Алтын Ордо билбейм, бирок мен канчасына кайрылдым. Бул эски эле мурунку эле сүрөттөрдү киргизип коюп эле, анан типа бизге 700 сом төлөйсүңөр, 800 сом төлөйсүңөр дейт. Төлөйсүң, мен төлөп көрдүм даже. 700 сом төлөсөм, квартира таап бере алышкан жок. Анан ошол мо квартиранын номерин берет, мисалы үчүн. Буга чалсаң, мен 1 ай мурун бергем, номерди каяктан алып атасың дейт. Риэлтор берди десең, дайте риэлтору надоели деп ушинтип урушуп, тиги бу жөн эле бизден Лалафодон эле биздин эле объявленияларды алып эле, анан кайра ошо силерге эле берип коет экен деп атышат да. Алар даже ушу хозяиндар билет экен да. Дагы бир момент, ошо кирдиң, анан ошонун профилин карап коюш керек да. Профилине кирсең, мисалы дедик, Каминарев Денис деп, бүгүн эле кирген да, 18 январь, бүгүн 18 январь. Бүгүн эле как будто бул Лалафо кирип, объявление берейин деген да. Мурунку неактивный эчтеке жок. Не подтвержден. Кийинкисине жанагыга кирсең деле, буга карамда айтты койду дебек эле азыр. Бул деле бүгүн эле, ашып кетсе кечээ күнү зарегистрирован да. Бул деле бүгүн 18 январь. Ошо достор, алданбагыла, аферисттер бар арабызда. Алданбагыла, риэлторлорго алданбагыла, жана ушундай аферисттерге алданбагыла. Өзүңөр издегиле. Издегенде мына жана айтып атпаймынбы? Подписка на поиск кылып койдумбу? Монтип өзү азыр менке эчтеке жок.
подписка кылып койсоңор монтип карап болмой күйүп калат да. Анан бассаң, жаңы квартира чыккан болот. Деп могу жанагынча эле турат, көрдүңөрбү? Аз чыгылык да чыкса, жаңы болуп байка чыгып калат да. Мондай аферист эмес, жанагындай риэлтор эмес, мондай эле реальный мондай реальный сүрөт. Мисалы үчүн мого чалсаң азыр реальный эле болот. Муну карап көрсөң, бул мынакей 2017-жылы кирген, зарегистрирован Алалфо. Мурунда бирденкелерин сатып көргөн дегендей, про деген эчтекеси жок. Бул ачсаң ара реальный эле бул квартира берет да, могучу. Сүрөттөр да ошол эле дегендей. Анан көбүрөөк сүрөт киргизет да, реальный эмелерчи. Ошо туугандар алданбагыла. Кыскасы ошондой туугандар, алданбагыла, издегенде жөн эле акчаны ары бери корото бербегиле. Ушинтип 700 сом, 800 сом, 500 сом берсең таап беребиз, анан 1 күн ичинде, 2 күн ичинде ушул квартира, ушул риэлтордун айтканы мындай да. Квартира прямо азыр актуальный, күйүп турат, даптаяр, барсаң эле чыгасың деп коет да, чалсаң эле 1 ай мурун бергем, тиги анан айтат экен, берип салып туруу деп. Анан башка квартира таап берем. Кыскасы Алафодон эле алып эле, кайра эле бизге эле ошол эле номерди бере берет да. Булар билбейм, жөн эле аферисттер эле экен да. Бул барып этине деле айтам, буюрса видеого тартып чыгарам да.